бардык конкурска катышкан жекелерибизге баалуу белектерди тартуулат. Ушул турмуш тириштикке керек айрыкча аялдарга керек. Үйгө барганда кеңийтип барасалар, өзүңөрдөгү жеңилдерди. Ийгилик алып калдыңдар, ийгилик болот. Үйгө барганда дегендей. Куруп келген жокмун десеңиз да жакшы болот да. Урматтуу бүгүнкү сынактын уюштуруучулары, шаардык билим берүү бөлүмү сиздерди, ушул сынакка катышкан конкурсанттарды жана ошол ар бир мектеп жамаатын сиздерди бүгүнкү жакшы бир өзүңүздөрдүн түшүктүү эмгек жолуңузда дагы жакшы бир күн менен куттуктаймын. Белгилеп кетейин дегеним ушул мугалимдик кесипти тандоо менен сиздер өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөгү чоң бир баатырлыкты көрсөтүп отурасыздар ар бириңиздер. Бул сынак жыл сайын болгондуктан ушул сынакка катышкан мурдагы жылдарда катышкандагы мугалимдер отурасыздар. Мен ойлойм ушул мугалимдик кесиптин аркасында ар бир эле мугалим жыл сайын чыгат болуш керек деп ойлоймун. Өзгөчө мына быйыл чыккан сынактын катышуучуларына дагы ыраазычылыкты билдирем. Ар бириңиздердин аркаңыздарда мына эмгек жамааттар отурат, чоң эмгек жамааттардын намысын коргоп, өзүңүздөрдүн жеке мугалимдик намысыңыздарды коргоп, 2 күндөн бери сынакка катышып жатасыздар. Бул сынактын негизги мааниси ошол мугалимдин коомдогу аброюн көтөрүү, мугалимдин жасап жаткан эмгегине баа берүү, колдон келген сыйлыктарды берип, ушул сиздерге аз да болсо жакшы маана тартуулоо деп ойлойм. Бахапжы айтып кеткендей, бул сынактын жеңүүчүсү шаарыбыздын атынан, бүгүн мына мектептин атынан чыккан болсо, эми шаарыбыздын атынан областка барып, биздин ушул бардык жамаатыбыздын атынан биздин 100 болуп катышып дагы ийгиликтерди алып келет деген ишеничтемин. Сынак болгондон кийин баа коюлат, анча-мынча азыраак баа коюп койгон болсок кечиресиздер. Биз үчүн сиздер жана ар бир мугалим өтө баалуусуздар. Анткени мамлекет берген аз айрыкка болсо дагы чыдап, ата-энелердин, окуучулардын бардыгынын ар биринин пейилине чыдап иштеп жаткандыгыбыз үчүн дагы биз терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Ушул сыйлыктын негизинде ошо катышуучуларды куттуктайлы деп ошо жергиликтүү бюджеттен дагы акчаны бөлгөнбүз. Буюрса, Бахапжы айткандай үйүңүздөргө куруп барбайсыздар. Бул сынактын аркасынан эле эмес, негизи мугалимдик кесипти аркалагандын аркасынан бир кубанычтуу күн болот деп ишеничтемин. Сыйлыктын ушул сынактын артынан аз упай топтогон мугалимдер маанайыңыздар чөкпөсүн. Мындан кийин дагы бел байлап ушул сынактын аркасынан сабак алып дегендей жакшы жаңы ийгиликтерди жаратасыздар деген ишеничтемин. Эң негизгиси ошол ар бир мугалимдин үйү тынч болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун. Дайыма ушул түшүктүү ишиңиздерден тапкан акчаңыздар жакшылыктарга буйра берсин. Дагы